Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн достор биз Араван району Гүлбаар айылындабыз. Гүлбаар айылынын Соколок участкасында туугандар. Сиздерге бир кара аттардын экөөсүн тартып көрсөтүп бермекчибиз, туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүнкү чыгарылыштагы ушундай сыны келишкен жоон жолпу. Бирөөсү улакка чабылган, бирөөсү ушул өзүңүздөр көрүп турган биринчи номердеги атты Шерзат деген жигит сатууга чыгарып атат. Анда мүнөздөмөлөрүн алып аттар боюнча толук маалыматты берип баштай берели. Ассаламу алейкум, Шерзат. Алейкум ассалам. Ден соолуктар. Жакшы рахмат. Иштер. Өзүңүз жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Аттарды сатууга чыгардык. Атты сатууга чыгарды. Эми экөө чыгат экен, Ооба, экөө чыгат. Эки ат чыгат экен. Аттарга маалыматты берсек, биздин көрүүчүлөр жакшы кылып көрүп, эгерде жагып калган болсо, сизге чалышат. Жак. Анда баштайлы, биринчи номердеги ат боюнча. Ушул биринчидеги. Жашы кандай? Жашы жаңасы. Жаңасы. Жазда кудай кааласа эки асы болот. Ошондо бул аттарды дыйкандын аттары деп койсок болобу? Дыйкандын аты десеңиз болот. Качан келген эми эки аттың? Бизге 3 жыл мурун келген. 3 жыл мурун. Ошол 3 жыл мурун жерде Келдиш деген укам бар. Ошол алып берген. Бул атты Нокаттан алып келгенбиз. Нокаттан келген. Породалары кандай болуп калат эми? Породасын ушундай привозной делген. Келген ат экен да. Келген ат деген, ооба. Аттын турушу башкача экен. Ооба. Ошондо 1,5 жашында келген. Калте атайында. Ооба. Ошодон бери ушул жерде туугандар багылат экен. Ушул Шерзат акелер тарбиялайт экен ушул атты. Бул аттын кандай өнөрү бар? Өнөр өтө жоош. Өтө жоош. Өтө жоош. Минип үйрөткөнсүңөр. Минип, ооба, былтыр кышта мингенбиз. Ошо жаздан бери укам Россияга кеткен. Камалда жатты, багууда жатты. Багылып эле жатты. Багылып эле жатты. Эми кичине стройка кылдат элек, ошо акча керек, сатууга койдук. Кайманаты барбы жокпу? Кайманаты жок эми, кайманатын коюп аласыз эми. Кайманаты жок. Жок, кайманаты. Мына туугандар, арканкы эки туягы ак. Кашкасы барбы жокпу? Жок, кашкасы жок, таза. Кашкасы жок, таза экен, Ама аттын өңү аябай мындай жакшы неме экен. Жалтыраган капкара. Аттын бою канча чыгат? Бою 1.50, 1.60 чыгат, 1.55-тин өдөсү. 1.55-тин өдөсү, Ооба. 1.60га жакын экен. Жакын, ооба. Аттын сынында сөз болушу мүмкүн эмес. Ден соолугу жакшы, буттар таза беле. Ден соолугу зыңк экен. Зыңк. Мына достор, Буттары таза. бир бастыралы. Бул азыр минбейбиз буну. Жок, кыйнадан бери минилбей турган. Минилбей турат экен да. Бастырып коюңчу анда. Мына туугандар, баасы өтө жөндүү коюлат. Алган болсоңуздар, менимче күйбөйсүздөр деп ойлойм. Баасын канчага коебуз? Баасын 220 деп атабыз. 220. Мына туугандар, мындай сындуу ат 220 миң сомго коюлду. Келип көрүңүздөр, Соколок участкасы, Гүлбаар айылы мына. 220 миң сом. Кийинки ат азыр улактын аты дагы чыгат. Аны дагы көрөлү. Ал дагы кара ат. Мына. Ча. Мына. Туугандар, ат кандай экен? Комментарийге жазабыз. Сиздер жазган комментарий ат алуучу адамдар үчүн аябай пайдасы тиет жана маанилүү. Андыктан комментарийге өтүңүздөр туугандар. 220 миң сомго ушул ат коюлду. Доллар менен да жазып өтөбүз. Көрүңүздөр. Мына туугандар, экинчи ат кетти. Экинчи ушул өтө жоон ат экен туугандар. Бул жоон аттын үстү дагы аябай калың болуш керек. Азыр баардыгын сурайлы. Улакка чабылып жүргөн Зарда деген бар экен бул атта. Шерзат ага бери келип алыңыз. Мына туугандар. Эми бул кара ат боюнча маалымат бериң, Бул кара атты деле ошо күзүндө алганбыз, ошо экөөнү бирдей алганбыз. Ошол 2018 жыл болуп ошондо. Ошол мин турган укам алып берген. Көлдүн жылкысы дейт. Ысык көлдөн келген. Местный жылкылар. Анда местный өзүбүздүн эле жылкылар экен да. Карабайырдан, Мына достор, жоондугун, аттын жоондугуна бир маани берип карап коюңуздар. Жашы экөөнүкү бирдей. Экөө бирдей жашта. Бирдей багылган. Бирдей багылган, бир жерде багылган экен. Бул улакка чабылганбы ошондо? Ушул атты, ушул укаларым чабып жүргөн.
Аттың Улағы жылы бар. болсын мынандай мойнын көтеріп жүрүшү жакшы экен, а? Улагы бар Кудай кааласа. Улагы чабылып жүргөн. Чабылып жүргөн ооба. Денсаулыгы 5. Ден соолугу зың. Зыңк. Жеши көрүнүп эле турат ама. А, Канча килограмм жем бересиңер? Şu günde ha 2 mal verem 3 kiloda. 3 килограммдан, а? Oo. Жеши жакшы. Jeşi zakoyni. Жооштугучу эми? Joğuştuğu bu odan ham joğuş. А, будан дагы жоош. Özüm baldarım dele qarayt bunchi. Баягындай жаман пейил, адат Hiç nersesi сапаттары yok. кандай? Evet, onda hiç nersesi yok. Онда эч нерсеси жок, а? Мына поворотторун көрсөтүп коелу. Аттын бурулушу накта торпо кулакка чабып турган экен да, а? Үстү кандай экен? Kalın. Калыңбы? Kalın. Oşa mükemmelen bir malıma sıra koyalım. Атты силер чабат экенсиңер да? Men çağım. Мына кириш, топко кириш чыгыштары жакшыбы? Ulağı Kuda kallasın. Кудай кааласа тамай, Топто Barat. камчыны сүйөбү сүйбөйбү? Yak. Азыр эми ат тогураак экен, буну чапсак болбой калабы дейм, а? Kıska çağ. Кыска чабып койбойлу анда. Кыска кое берели. Аттын немеси күчтүү экен. Скорость. Ордунан жылышы. Мына туугандар, бир сыра сиздер дагы атка көңүл буруп карап тургандар бир маалымат берип койсоңуздар да болот мындай комментарийге. Аттын турган турпаты кандай экен? Мына көкүрөгүн көрсөтөйүн жакындан. Көкүрөгүнүн генендигин караңыздар туугандар. Эми улактын аты болсо баасы бир аз кымбат болушу мүмкүн. Баасын дагы бир сыра сурайлы. Кана ушуна бастыргылачы. Чаткаяга. Атыңыз жакшы экен. Баасын канча дедиңиз эми? Başın 370 bin geldi. 370. Ha, kemi var. 370 туугандар биз комментарийге видеонун үстүнө жазабыз. Доллар менен канча болот? Биздин башка мамлекеттен көрүп жаткандар үчүн дагы 370 миң сом, а? Ооба. Кемин нормальный кылып бересизби? Жақсы кылып беребиз кеми. Кемин жакшы кылып кемитебиз деп атат. Андыктан туугандар алдыдагы номерге чалыңыздар. Бунун кайманаты барбы жокпу? Жоқ, bunun деле кайманаты жоқ. Aa. Өзгө болот. Мына туугандар, дыйкандын накты аттары экен. Кайманат коюлган эмес. Чалыңыздар туугандар. Менимче баалары азыркы чыгып аткан жылкыларга салыштырмалуу жакшы болуп чыкты. Көрдүңүздөр, бул жакта бул биринчи ат, экинчи ат. Ошентип достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктап баратат. Аттарга бир сыйра өзүңүздөр дагы оюңуздарды пикир кылып жазып калтырып кетсеңиздер болот. Баалары кандай коюлду жана негизинен аттар кандай экен жазыңыздар.